Эфирде 26 августка алынған жаңылықтардың топтамы. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздарбы. Қырғызстан партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы боюнча сотко кайрылат. Талаптарды так аткаруу менен жума намазын мечиттерде окууга уруксаат берилди. Өлкө аймагында соңку суткада 113 адам COVID-19 илдетин жуктуруп алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу чыгарган чечимге макул эмес жана бул талаштуу маселе боюнча сотко кайрылмакчы. Партия лидери Канатбек Исаев бардык документтер өз убагында тапшырылгандыгын айтып, техникалык мүчүлүштүктөр аркылуу БШК шайлоочулардын тандоо укугун чектеп жаткандыгын белгилейт. Урматтуу партиялаштар, урматтуу Кыргызстан партиясын колдогондор, тилекке каршы кечээки күнү Борбор шайлоо комиссиясы мыйзамсыз чечим чыгарып, Кыргызстан партиясынын документтерин кайтарып берди. Бирок биз буга чекит койбойбуз. Сөз түрдө Борбор шайлоо комиссиясынын чечимин биз сотко кайрылабыз. Сот биз ишенип турабыз адилеттүү калыс чечим чыгарат. Анткени бир техникалык катанын арты менен 100 миңдеген адамдардын кызыкчылыгы, укуктары тебеленбеш керек. Сөз түрдө негизги шайлоодо эң күчтүү партиялардын бири бир болбогон шылтоо менен четтетүү аракети деп эсептейбиз. Урматтуу партиялаштар, Кудай буйруса, биз шайлоого катышабыз. Катышканда дагы жеңишке жетебиз. Штабтарыңар кандай иштеп атса, иштерди уланта бергиле. Биз ынтымакта, бирдикте сөз түрдө 5 октябрда жеңишибизди белгилегендей бололу. Бар болгула, аман болгула. Кыргызстан саясий партиясы бардык шайлоо процесстеринде ар кандай мүчүлүштүктөрдүн болуп келгени мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигин дагы бир жолу баса белгилемекчи. Эскерте кетсек, кечээ 25 августта БШКнын жумушчу тобу Кыргызстан партиясынын документ тапшыруусунда мыйзам бузуу болгон деп таап, каттоодон баш тарткан. Кыргызстан саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын документтерди артка кайтаруу боюнча чыгарган чечимине макул эмес. Мындай билдирүүнү партия лидери Канат Исаев жасады. Анын айтымында эми Кыргызстан саясий партиясы акыйкаттыкты соттон издеп, маселени мыйзам жолунда чечүүгө аракет жасайт. Ал эми БШК айткан мыйзам бузуу бул жөн гана техникалык мүчүлүштүк жана ал шайлоо процессине таасир этпейт, дейт Исаев. Эгерде туура эмес үгүт иштерин жүргүзүп атса, ошол үгүт иштеринин артынан элдердин тандоосуна бир таасир эте турган болсо, алып сатып алып жанагы пара берип, добуштар сатып алуу аракеттери болсо, алып элдин тандоосуна таасир эте турган жагдай. Андай жагдайларда жанагынтип бир партияны четтеткенге Борбор шайлоо комиссия толук укуктуу. Эми бул техникалык ката, дагы жолу айтып коеюн, техникалык ката эч кандай шайлоо процессине таасир этпей турган жагдай да. Кудай буйруса, чечимди колубузга алар менен биз сотко кайрылабыз, сотто адилеттүүлүктү издейбиз. Айта кетсек, Боршайком Кыргызстан партиясынын документтерин анын ыйгарым укуктуу өкүлү эмес, башка адам тапшырганын мыйзамсыз катары баалап, ошонун негизинде партиянын документтерин артка кайтаруу чечимин кабыл алган. Ал эми жыйынга келген партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Элвира Абелдиева ден соолугуна байланыштуу документтерди ишеним каттын негизинде партиянын башка өкүлүнөн берип жибергенин айтты. Түзүлгөн жагдай боюнча өз оюн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Талант Мамытов да билдирди. Вчера нас обвиняли в том, что мы не предоставили документы. Правильно, да? И силердин аракетиңер менен ушул бардык коомчулукка ушул факттар жайылды. Бүгүн ал маселе жок. Документтерди келтирбептир, видеокамера жөнүндө сөз жок. Журнал жөнүндө да сөз жок. Бүгүн силер башка маселе менен чыгарып атасыңар. Неуполномоченным лицом были предоставлены документы. Вы уже определитесь с обвинением. Экинчиден, эти вопросы устранимы, можно их устранять. Ал эми серепчилердин айтымында Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү биринчи жолу пандемия шартына туш келип жатат. Игорь Шестаковдун баамында мындай жагдай шайлоого аттанган партиялардын даярдыктарына да таасирин тийгизбей койбойт. Көпчүлүк партиялар курултайларын кеч өткөрүп, тизмелерин Боршайкомго акыркы мүнөттөрдө тапшырганы жашыруун эмес. Сейчас высокая заболеваемость, и не надо думать о том, что у нас
Бүгүнкү күндө коронавирус коркунучу дагы деле бар. Эгер ыйгарым укуктуу өкүл ооруп калып, анын ордуна документти башка адам тапшырса, муну БШК эске алышы керек. Кыргызстан партиясы абдан популярдуу жана ал өзүнүн укугун сотто коргойт деп ойлойм. Бүгүнкү күндө медиа тармакта да аябай саясий күрөш күчөп турат. Мисалы, соц тармактарда бул партияга карата каралоо комментарийлер жазылууда. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, ошол эле Facebook'тагы жазгандар башка партиялардын мүчөлөрү болушу мүмкүн. Они являются либо членами, либо работают на другие партии. Өлкө боюнча коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 43.358 адамды түздү. Ал эми 26 августка карата бир сутка ичинде 113 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Жаңы учурлар төмөнкү аймактарда катталган. Бишкек шаарында 42 учур, Ош шаарында 3 учур, Ош облусу боюнча 12 учур, Баткен аймагында 21 учур, Жалал-Абад жергесинде 7 учур, Нарын аймагында 3 учур, Талас облусу боюнча 1 учур, Чүй өрөөнүндө 8 учур, Ысык Көл облусу боюнча 16 учур катталган. Ошондой эле акыркы суткада 293 адам илдеттен сакайып чыккан. Муну менен жалпы айыккандардын саны 37.217 болду. Акыркы суткада ошондой эле COVID-19 инфекциясынан 1 адам каза болду. Мындай учур Бишкек шаарында катталган. Жалпысынан өлкөдө коронавирус 1058 адамдын өмүрүн алды. Мечиттерде жума намазынын окулушуна уруксаат берилди. Буга байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы мечиттердеги жаңы эрежелер тууралуу маалыматты жарыялады. Талаптар төмөнкүчө. Күнүмдүк 5 убак жана жума намазына келүүчү жарандардын беткап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасына дезинфекциялоочу каражаттарды жана жарандардын дене табын текшерүү иш-чараларын жүргүзүү талап кылынат. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Daarатты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Жаш балдар, жашы өтүп калган кары-картаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу талап кылынат. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай, 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү сунушталат. Саат 13:15те жогорудагы талаптарды түшүндүрүү, ынтымакка, биримдикке жана сабырдуулукка чакыруу иштерин жүргүзүү. Жамаат намаздарын ачык абада мечиттин короосунда өткөрүү сунушталмакчы. Жана ошондой эле ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүүсү сунушталат. Кара Буура районуна караштуу Сатыгый айылында 50 орундуу бала бакчанын курулуш иштери толугу менен бүттү. Ички жасалгоосу аягына чыккандан кийин сентябрь айында колдонууга берилгени турат. Демилгени жогорку кеңештин төрагасы Дастамек Жумабеков тарабынан колго алынып, курулушка кеткен каражатты Түркиянын Тика компаниясы Кыргызстанга кайтарымсыз жардам катары бөлүп берген болчу. Бул жайда балдар үчүн тамактануучу ашкана, ойноочу жана уктоочу бөлмөлөр, дааратканасы, кийим салган шкаф, ысык жана муздак суусу дагы агат. Эскерте кетсек, Сатыгый айылында биринчи жолу мындай заманбап бала бакча курулуп жатат. Кыштакта болгону 100 эле түтүн жашайт. Уктоочу бөлмөдө, ар бир бөлмөдө 25 орун детский кроваттар менен эме алган. Бул деле биздин санэпидемге бардыгына ылайыкташтырылып, балдардын өзүнө ылайыкташтырылып курулган. Жыгачтын да красканын да зыяндуулугу жок. Балдарга тепкичтери дагы, жатканга немеси да ылайыктуу. Ар бирөөнүн матрасы шейшеби менен келген. Бул жерде тарбиячылар, тарбиячынын жардамчылары, ашпозчулар болуп бизде коллективде 12 киши иштейт. 12 киши жумуш менен камсыз болушту. Биз ушу ыраазыбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси подполковник кармалгандыгын маалымдады. Учурда кармалган жетекчи УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Буга чейин ушул факты менен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын 3 кызматкери жана 2 жаран кармалган болчу. Буга чейинки атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, июль айында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматынын өкүлдөрү сотко чейинки териштирүүгө алынган ишке байланыштуу баңгизатты жана алтынды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу шектүүнү кармашат. УКМКнын маалыматына ылайык, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тинтүү учурунда табылган 3 килограммдан ашык алтынды уурдап алышкан.
Факты жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ошондой эле 200-беренеси уурулук менен сотко чейинки териштирүүгө алынды. Кара сууда 81 жаштагы карыяны уур тепкиге алган жаран кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 25 август күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө карыяны сабоого шектелип жаткан Кара Суу шаарынын 36 жаштагы тургуну үйүнө келгендиги тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери барган учурда шектүү качып кетүүгө аракет кылып, кол салып, укук коргоо кызматкерлеринин биринин денесине жараат келтирген. Бирок анын каршылыгына карабастан кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Шектүү мурда жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык боюнча айыпталып жатса, эми ага жазык кодексинин 355-беренесине ылайык бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук негизинде дагы сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Териштирүү иштеринин натыйжасында анын мурда 2 жолу соттолгондугу белгилүү болгон. Мындан сырткары айыпталуучу сүйлөй албагандыктан дудуктардын тилин билген атайын адис чакыртылган. 26 августта Чүй облусунун Кант шаарында 12 жаштагы кыз өз үйүндө асынып алды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нургүл Нусупова маалымдады. Баштапкы маалымат боюнча кыз асынып алганы белгилүү болгон. Учурда бул факты Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Казакстандын Алматы шаарында арыктан жаңы төрөлгөн ымыркай табылды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары билдирди. Билдирмеге ылайык, 25 августта түн ичинде шаарда сейилдеп жүргөндөр арыктан наристенин ыйлаган үнүн угуп, дароо аны куткарууга барышкан. Видео Instagram баракчасына жарыяланган. Аны жиберген колдонуучу баланын катуу ыйлаганын угуп, дароо арык тарапка бардык. Сүлгү алдык дагы, аны караңгыда издеп кирдик деп айтып берген. Саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, окуя тууралуу билдирүү тез жардам кызматына 25 августка барган түнү саат 12:30 келип түшкөн. Арыктан табылган ымыркай эркек бала. Салмагы 3000 грамм, бою 52 сантиметр. Ооруканага ымыркай оор абалда түшүп, кийин дене табылдыйлап, абалы жакшырып кеткендиги айтылды. Учурда Аламлин облусунун укук коргоо кызматкерлери өбөктүн энесин издеп жатканы маалым болду. Оуганстанда түнү менен жааган нөшөрдөн улам башталган сел Чарикар шаарында 40 адамдын өмүрүн алды. Арасында балдар жана аялдар көп экендиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Кабулдан 60 чакырым түндүктө жайгашкан бул шаарда жүздөгөн турак жай жабыркады. Табият кырсыгынан жаракат алгандар дагы көп. Курман болгондор мындан дагы көп болуп чыгышы мүмкүн экендиги айтылууда. Анткени дайынсыз чогулгондор өтө эле көп. Ал эми алдыда 27 августка алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.